Birinci radyo malumatты bizden uğunuz. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Назарыңыздарга негизги маселени сунуштайбыз. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып баруудамын. Режиссеру Максат Мамралиев жана Алтынай Сарыбаева. Ысык көлдө жайкы туристтик сезон ушул жумада ачылат. Тактап айтканда 13 майга Ысык көл ITF 2023 жылдары көргөзмөсү белгиленди. Каалоочулар Рухордо маданий борборунда туристтик компаниялардын, пансионат жана эс алуу үйлөрүнүн товарлары, кызматтары менен тааныша алышат экен. Көргөзмө жарманке туризм тармагын өнүктүрүү, аны эл аралык жайылтуу жана чет элдик туристтерди тартуу максатын көздөйт. Урматтуу угармандар, биз уктурууда дал ушул туризм тармагын өнүктүрүү, жайкы кышкы туризмди ийгиликтүү өткөрүү пландары, максаттары тууралуу, деги эле тармактагы абал тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бизде конокто туризм департаментинин баш кадиси Нургазы Тойчиев, туризмди өнүктүрүү фондунун эл аралык байланыш жана инвестиция башкармалыгынын башчысы Кайрат Исибаев мырзалар бар. Саламатсыздарбы? Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Атайын убактыңыздарды ажыратып, угармандарга кеп кеңеш айталы, ой бөлүшөлү, маалымат берели деп келдиңиздер. Сиздерге рахмат. Эгерде урматтуу угармандар ушул багытта сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо 0502 39 21 90 39 21 90 номерлары иштеп жатат. Биз болсо маегибизди баштай берсек. Нургазы мырза, алгач сөздү сизден баштасак, мына Кыргызстанда ушул жумада туристтик сезон ачылган жатыптыр. Ал иш-чара кандай өтөт, кимдер чакырылды, каякта өтөт, ушул боюнча угармандарга маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы. Ушул жылдын 13 майында Ысык көл областынын Чолпон Ата шаарында 2023 жылдын туристтик сезон мезгилинин ачылышы болот. Ушул иш-чарага Кыргыз Республикасында аккредитацияланган дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү келет, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келет жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү келет. Ошондой эле тур компаниялар, туризм тармагында алектенген тур компаниялар, тур операторлор келишет, ошолор чакырылды. Кудай буйрса, бул иш-чара жакшы өтөт деген ойдобуз. Башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү келет да? Келет, ооба. Өзбекстандан чакырылган, Россиядан күтүп атабыз, Казакстандан күтүп атабыз. Жарманке деп белгиленип жатпайбы? Ошого токтолуп кетесизби? Ал кандай өтөт, эмне болгон жарманке? Көргөзмө жарманке деп коебуз. Бул ошол шатерлор коюлат. Шатерлорго ошол Кыргызстандагы алектенген компаниялар, туризм тармагында алектенген тур компаниялардын өзүнүн продукцияларын коюшуп, ошо маалымат берип, өзүнүн продукциялары жөнүндө тааныштырып, келген коноктор ошентип. Жакшы экен. Кайрат мырза, мынакей биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн алгач айтып кетсеңиз, сиздердин баягы фонд мындай эмне максатта түзүлдү эле, кандай иш алып барып жатасыздар, мындай мега долбоорлорду айтып жүрдүңүздөр эле, ошолор ишке ашып жатабы? Ушул багытта алгач маалымат берсеңиз. Саламатсыңарбы дагы бир жолу. Албетте биздин фонддун иштегенине 13 ай болду. Бир жылдан ашыгыраак мен өтүп кетти. Менин негизги ишим ошого тышкы мамилелер, стендтерди уюштуруу, Кыргыз Республикасынын маркетинг стратегиясын ишке ашыруу, илгертүү, имиджин, аброюн көтөрүү. Мен өзүм ишимде айтып кетейин, 11 улуттук стендти өткөрдүк. Акыркы жылы туризм секторунда кыргыз коомчулугуна биринчи жолу ушундай улуттук стенд деген түшүнүктү киргизип атабыз. Биздин урматтуу кесиптешибиз дагы тастыктайт болуш керек. Бул эми улуттук стендте негизи биздин улуттук желегибиз, алдын арасында ошо биздин мамлекеттик кириптен тоолорубуз коюлат. Расмий атыбыз, паспорттун негизги бетинде жазылгандай Кыргыз Республикасы деген менен элге таанытып жүрөбүз. Бизде атайын тандалып алынган даректүү маркеттер бар. Бул 3 региондон турат. Түштүк чыгыш Азия, жакынкы чыгыш мамлекеттери, анан батыш Европа. Анан эмне максатта түзүлдү элек? Биринчи биздин 3 максатыбыз бар. Бул көбөйтүү, тартуу, жаратуу.
биринчи ошо туризмдердин агымын көбөйтүш үчүн ушундай мен башта айткандай стендтерди өткөрүү, жарманкелерге чогуу катышып ошол жерде Кыргыз Республикасы жөнүндө презентацияларды өткөрүү, англис тилинде, айрыкча англис тилдүү элдерде бизди такыр тааныбаган, билбеген ошо маркеттерде биз ушундай өткөрүп жүрөбүз. Ошо туристтердин агымын көбөйтүү биринчи максат. Экинчи максат инвестиция тартуу. Жана сиз айттыңыз, мега деген сөздү. Ошо чынында улуттук мааниге ээ болгон ири инфратүзүмдүк туризмге тиешеси түздөн түз бар проекттерге инвестиция тартуу. Бул сырттан гана эмес, эң биринчиден биринчи түндү түнөгөнгө кыргыз ишкерлерине беребиз. Биринчи. Анан тышкы инвесторлорго. Анан үчүнчү максатыбыз жана башта айткандай бул жаратуу. Жакшы шарттарды жаратып берүү, ыңгайлуу. Биринчи тур операторлорубуз бар. Аларга мына 2 жана 4% деп мына биздин өнөктөшүбүз стратегиялык мааниге ээ болгон туризм департаменти менен чогуу мына салык кодексин бекитип, жогорку кеңеш аркылуу мына президенттин кол койсо ишине кирет. 3 окуудан өттү. 2% бул ошого накалайсыз тегеретсе акчаны, 4% накалай тегереткен жанагы тур операторлор бар, ата мекендик баягы туристтерди тосуп, ар бир кирген доллар, ар бир кирген сом бул ошо элдин пайдасына. Мультипликативдүү эффектиси зор. Мына туризм департаменти биздин шеригибиз тастыктайт. Эффектиси зор. Эч кандай жаратылыштыга терс таасири жок, туурабы? Бир отель курулса, ал жерде отельге жумуш орундарын түзүүдөн тышкары ошо сатып алуу көбөйөт да. Ошол жерден салыгын төлөйт, ошол жерде сүтүн, майын, этин сатып алат. Анан жанагындай униформа тиктирип алат дегендей, бул жалпы экономикага дайым плюс чоң. Анан баягы элге түшүнүктүү болуш үчүн айрыкча мына региондо угуп атасыңар, туалет курган деп айтсаңар деле болот. Биздин фонд туалет куруучу фонд деле айткылачы мейли. Мен ошого макул болоюн. 68 респоинт деп атабыз. Респоинт деген бул жөн эле бир гана туалет эмес, ал ичине душу кирет, дүкөнү кирет, жанагындай инфа деск деген кирет, анан алдын ичинде жанагындай намазкана болот, анан мына ошонун жанагы электр двигатель менен жүрүүчү машинелерди зарядтоочу жабдыктар болот деген нерсе булчу. Мындай жүргүнчүлөр үчүн биринчи өзүбүз үчүн. Эми качантан бери кечирип коюңуздар, эми катуураак айтсам, мен деле маданияттуу адаммын. Жашым 41ден өтүп 42 кеттим. 4 жогорку билимим бар. Анын 3-өсү чет өлкөдөн окуп келгем. Бирок айта эле коеюн ачык эле, эми качан кыргыз сыртка барып, дарактын арасына барып, же болбосо ошо бадалдын арасына барып, туалетке барган, дарат кылган токтотот. Биз качан тешикке барып, зара кылганды үйрөнөбүз деген сөз болуп атат да. Кечирип койгула, бирок ушул туризм туалеттен башталат. Туалеттен башталат. Жаман көрсөңүздөр көргүлө, бирок туалетсиз мына арабтар келбейбиз деп атат. Биздин маданиятта андай жок. Эшикке барганды биз билбейт экенбиз деп. Өткөндө мына апамдын каттамасында айтып бербедим белем. Өткөн жылдары бир араб келип аябай жактырыптыр. Апасынын каттамасынан токтоп, каттаманы жеп, каймагын жеп, чайын ичип, сүттөлгөн. Анан туалетке барса жанагындай эме экен. Аны көрүп ал иренжип, ошол жерден кузуп чыкты. Анан биз айтабыз туризм, анан бизде түшүнүк болбой атат да. Анан бул 68-ин курабыз деп айтканбыз. Бирок бул бир жылда курулуучу иш-чара эмес, урматтуу угармандар. Бул 3 жылдагы программа, 3 жылдык программа. Биринчи жылда 21-ин куралы деген тилекте, таризде ошо иштин кылып жүрөбүз. Бизде багы Советтер Союзунда сакталган сниптер бар. Туалет курасыңбы, 9 кабат үй курасыңбы, талаптары бирдей болуп атат. Жерди алыш, тилкесин алыш, анын жанагындай гостройдон дагы уруксатын алыш деген бул бир маселе. Анан Минтранстан дагы жолдун боюнда алалык десек, жердин кыртышынан төмөнүрөөк болуп калат. Ага кошумча акча сарпталат. Анан элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып коеюн. Мына Газпромду айтып атпайсызбы? Газпром жанагы туалеттер бар, дүкөнү бар депчи. Жанагы ТЗРКда окот, топливно-заправочный комплекси жок эле, куйгучу жок эле. Магазин өзү туалети менен
бул багы пандемияга чейин курулган бааны айтып коеюн. Кеми дегенде 15 миллион доллар. Ой, сом, 15 миллион сом, кыргыз сому сарпталган. Биз азыр мына айтып атабыз, орто баасы 9,5 миллион сом тегерегинде болот, бир респоинт. Анан эми ушуну куруп, биз деген ушуну жакшылап жарыялап, Орто Азияда биринчи ушундай калыпталган туризмди өнүктүргөн мамлекетке анан эми айрыкча угармандар туура түшүнсүн айтып коеюн. Мен эми негизги ишим ошо сыртта кыргыз желегин таанытып, элин таанытып, жерин таанытып айтып жүрөм да. Анан мен ал жерде туалет сөз кылбайм туалет жөнүндө. Кудай эми мына турат го, мен анан калп айтып алып, мен Кыргыздын башка жагын айтам, жаратылышын айтам. Бизде 3 негизги себеп бар. Биздин табиятыбыз бар, ата бабалардан калган жакшынакай мураска 94% тообуз бар, көлдөрүбүз бар, дарыябыз бар, жакшынакай сонун сүрөттөрүбүз бар, видеороликтерди тарттык, 30га жакын. Англис, орус, араб, корей тилдеринде көрсөтүп атабыз. Экинчи себеп биздин өзүбүздүн жакшы салтыбыз бар. Мен кыргызча эле сүйлөп атам, када салттарыбыз бар, көчмөн үлүгүбүздү көрсөтөбүз. Улуу Жибек жолунда биз ошо жайгашканбыз. Бизде мына жалгыз гана дүйнөдө бир мамлекетпиз, 3 жолу биз ошону ойлоп таап, биз өзүбүз 3 жол өткөрдүк. Дүйнөлүк көчмөн оюндарын деп. Эми тилекке каршы буну берип койдук. Бул жакшы маркетинг, мындай эмебиз эле, изюмкабыз да. Биз өзүбүздүн мындай бир жакшы маркетинг куралыбыз эле. Тилекке каршы түрктөргө бердик. Эми түрктөр дагы кимге берет билбейм. Анан үчүнчү негизги биз айтып атабыз, шарттарыбыз жакшы, келгиле деп шоу өткөрүп, биз деген туристтик бизнеске акча салгыла деп атабыз. Биздин ошо максатым, мен максатым ошо. Кыргыз республикасы, ушундай барбы, ушундай мамлекет бар беле деген сурагандар көп болуп атат. Жада калса ошо туризм секторунда иштегендер ушундай сурап атышат. Малайзия, Корея, такыр маалыматы жок биз жөнүндө. Анан сиздер биякта эми мындайча айтканда, мен патриоттук сезим менен гана иштеп жүрөм. Мени жумушка мурун чакырышкан, чет өлкөгөчү. Бирок мен ушу бир кыялым бар эле, ошо кыялымды ишке ашырдым. Өзүмдүн талантымды ишке ашырып. Эмне кыял дегенде ошо мен 9 жыл, 3 жылдан Чехия, Германияда багы запкы жеп калган кыргыз атуумун да. Запкы деген кандай? Багы студент болуп жүрсөң, акчаң жетпейт, анан иштеп жүрсөң, анан визаны чойдуруш керек, анан жанагындай камсыздоо дегени бар, очередке турасың. Багы мындайча айтканда биз 3-чү мамлекет, мындайча айтканда мындай 3-чү сорттогу адамдай болуп мен өзүм ушундай запкы жеп калгам, сыртта жашапчы. Анан мен ошон үчүн кыялым ушу кыргыз желегин менен, өзүбүздүн мамлекетибиз менен сыймыктанайын деп, ошондой кыялым бар эле. Ошо кыялымды мына буйруса Елена Калашникованын лидердик касиетинин негизинде биз ушундай жакшынакай 11 стендибизди өткөрүп алдык. Мына мага ишенбесеңиз туроператорлордон сураңыздар. Баары кубанып атат. Ой, биринчи жолу 30 жылда чыныгында мен кыргыз желегинин астында, туусунун астында ушундай жаркырап туруп, өзүмдү мындай чынында укмуш жакшы мамлекеттен келгендей кылып, мына өзүм жакшы сезип атам деп айткандар бар. Биз алардын баарын чогултуп алдык. Анан ал жерде жөн эле эс алганы барбайбыз, алтындар. Ал жерде биз алдын ала ар бир жарым саат, 1 саат сайын кандай ким менен жолугушуулар болот, ошолорду дайындап барабыз. Ар бир ошол жерге барган туроператор өзүнүн керектүү адам менен жолугат. Ошого продукциясын сунуштайт. Туристтин агымын көбөйтөлү деп. Анан биз деле бир жерде тура бербейбиз. Ал жерде дагы жада калса бекер жага кагандай, кайсы жерден сахнага чыгып сүйлөй койсок, кайсы жерден кандай артист боло койсок деген тилекте биз иштей алпарып атабыз да. Мен айткан, мындай ачык айтканда, акыркы жолу ушундай текшерүүлөр башталганда мен мындай таарындым да, протест болуп, ошон үчүн мына Дубай менен Кореяга калпакты алып барбай койдум. Калпакты кийбей койдум. Сөзүбүздү уласак азыр дагы угармандарга, Нургазы мырзага дагы кезек берсек, анткени угармандар дагы урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, 0502 39 21 90 39 21 90 номерлар иштеп жатат. Биз туризм тармагында кеп кылып жатабыз. Эгер бир пикириңиз болсо дагы бизге телефон чалып байланышка чыксаңыздар болот. Нургазы мырза, мынакей жакшы алдыда баягы жайкы сезон ачылган жатат. Бирок ошо былтыркы жылы жайкы сезонду кандай жыйынтыктадык эле, мындай мамлекетке кандай пайда алып келди, ушул багытта кеп кыласаңыз. Былтыркы жылы
салыштырмалуу жакшы болдук десек болот. Анткени 2020-2021 жылдары ковид пандемиясы болгондо ошол убакта туризм тармагы токтоп калган да. Андан кийин 2022 жылы Кудай буйрса жакшы салыштырмалуу жакшы болду. Туристтердин Кыргыз Республикасына кирген ошол чет өлкөлүк жарандардын саны 6.912.000 кишиге жетти да. Бул жакшы көрсөткүч, анткени пандемияга чейин ушул көрсөткүчкө жеткен болчук да, 7 миллионго чейинчи. Пандемияда резко түшүп кетти. Азыр эми 2022 кайра ошол көрсөткүчкө жеттик. Эми Кудай буйрса бул жылы кийинки жылдары ошо кылган иш аракеттерибизге жараша биз ошо жакшы ойдобуз. Туристтердин агымы көп болот деп. 10 миллионго жетет деп айтылып жатат го. Ошентип айтылып атат. 10 миллионго жетпесе дагы жакшы эле туристтердин саны Ысык көлдөн сырткары дагы бизде көптөгөн баягы атайын ден соолук жайлары бар. Ошолор жөнүндө кеп кылсаңыз, негизи ал жакта абал кандай болуп атат? Ысык көлдөн сырткары деп жатам да. Негизи ушу жайкы туристтик сезондо Ысык көл облусунун ошол эс алуу жайлары аябай даярдык көрүшөт да. Алдын ала эле даярдык көрүшүп, ошол туристтер кабыл алууга жакшы даярдык көрөт. Андан кийин мисалы санаторийлер бар го, эс алган жайлар, аларда иштер кандай болот? Мындай сиздер тараптан алар даярдыктар көрөбү? Кандай алардын жылыштары барбы? Биз тараптан ушул көргөзмөлөргө, жарманкелерге катышып турат. Андан тышкары өздөрүнүн иш чаралары бар. Сайт аркылуу, например, сайт аркылуу ошол өздөрүнүн туризм продукцияларын алдыга жылдырып турат. Ушундай жумуштар. Кайрат мырза, биз бул долбоорлорго дагы токтолсок да, анткени баягы жанагы туристтердин келип мындай эс алган жайы деп коелу, ал дагы абдан жакшы көрүнүш экен. Анан дагы ишиңиздерди кайсы багытта улайсыздар? Мындай башка дагы долбоорлор жөнүндө сөз кылсаңыз, мисалы азыр баягы байкалып жатат, ошо эс алуу жайларын көрүп жатабыз. Бул абдан жакшы көрүнүш. Кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Фонд тарабынан кандай иштерди колго аласыздар? Албетте, азыр сиз ошо Санкур жөнүндө айтып берем. Азыр ага чейин тур сезонду узартуу боюнча мен могу бир ойду айтып коеюн. 8,5 миллион сом сарптаптырбыз. 8,5 миллион сом бул 9 стендтин иши боюнча. 8,5 миллион сом үнөмдөптүрбүз. Кечирим сурайм, үнөмдөптүрбүз да. Бул 8,5 миллион сомду үнөмдөп ар бир ошого Ташкентте мисалы үчүн 50% скидка алдык, Лондондо 30% алдык, Кореяда 20% алдык, мына акыркысынчы. Бирок ушуну биз өзүбүздүн акчабызда мамиле кылып судалашабыз да, кадимкидейчи. Ушуну элге жеткизип коеюн. Экинчиден, биз ошо Лондон, Берлин, Куала-Лумпур, Сеулдарда 30 жылда дипломатиялык эки мамлекеттин ортосунда болуп көрбөгөндө биринчи жолу тарыхый эң ири иш-чараларды өткөрдүк. Мына ошол эле Берлинде 320 киши чогулттук. Чоң презентация кылдык, өлкөлүк. Ошол жерде мен өзүм алып баруучу болуп бердим, тамада болуп бердим, котормочу болуп бердим, презентация кылып бердим. Сеулда мына 300 киши чогулттук биз. Тур бизнестин өкүлдөрүн чогултуп, эми алар менен азыр бул көрсөтмөлөрдүн натыйжасы 1-2 жылда 3 жылга чейин көрүнөт. Баары эле кайра жыйынтык чыга калбайт. Ошол эле Өзбекстанды карасаңыз, $9 миллион сарптайт экен рекламага. Өзбекстандынчы. Жалпы туризмге салган акчасы 21-жылы мына $111 миллион сарптаптыр. Биздин фондко мына 30 жылдан бир жолу эле $12 менен айтканда $12 миллион болуптур да. Анан ошону эле кечке эле Кыргызга чоң кылат экен да. Бул 1 миллиард сом менен 1 миллиард болот да, доллар менен $12 миллион да. Чоң кылат экен да. Эмне болду эле бизди иштетпей эле мына текшерүү алып атышат. Эми ошо текшерүүнүн алкагында биз мына сырткы, ички аудитордо өттүк, ревизордо өттүк, эсеп палатасынын текшерүүсүнө өттүк, Ген прокуратуранын, азыр УКМКнын текшерүүсүндө жүрөбүз. Анан кайсы долбоорлорду биз ишке ашырабыз? Ошо Байтик Mountain Resort Ташкент менен Алматыда бар экен да, бизде жок. Ошо эле жанагы жүргүнчүлөрдү ташуучу, аркан жанагындай фуникулор менен ташуучу жок бизде Кыргызстанда. Биз ошо улуттук проект кылып, мына Бишкектен алыс эмес 25 километр
Кашка суу айылынын Орус айынын сайында ошол жерде Кураль деп атабыз. Ал жерде 1800 гектар жер. Анан ал жерден багы ар биринин өзүнүн кызыкчылыгы болуп калып атат. Бербейбиз деп атат, тигиндей болуп атат. Эми буруса мына курулуш иштерин баштаган атабыз. Анын 92 тилкеден турат экен, ошонун бир 85 тилкесин уже алдык. Жер башка жерлер сунуштадык, сатып алышуусун сатып алайлы деп атабыз, ага дагы оценщиктерди жалдап алыпчы. Эми буйруса аны куруу иши мына 2-3 жылда бүтсө, негизги омурткасы ал мамлекеттики болот. Калган 80% биз ошо тилкелей жергиликтүү инвесторлорго сунуштайлы деп атабыз. Бул тез акталуучу, жогорку коммерциялык мындай наркы бар проект. Анткени дегенде жайы кышы Бишкектеги мен өзүм каяка барып эс аларымды билбейм. Сиздер мына үй бүлөңүз менен кыштын сугунда болсо, жайдын эмесинде азыр Бишкек баягы 20 жыл мурункудай эмес, азыр рынок бар. Көтөргөндөр iPhone айдагандар Lexus кыргыздын азырчы, шаарда жашагандар акчасы бар, коротконго. Кафеге барсаң, мына өткөндө ороз айында, ыйга ороз айында кечкисинде ооз ачтырайын десең, ата-энеңе орун жок. Мына ушу кыргыз жакшы эле жашап атат. Дарбаңыздар. Акчасы бар. Бул биринчи эң негизги долбоорда биз эми 94% тоолуу региондо жашаганыбыз менен эми биз ошо уят да. Бир дагы ушундай аркан менен жанагындай фуникулерлор жок экен Кыргызстанда. Эми революциянын артынан революция болуп атса кайдан болмок эле. Капитал качып чилкип атат. Анан акыркы 2,5 жылдан бери тынчтык орноп, стабилдүүлүк орноп, эми курайлы десек, мунун баары ондай колдон колго өтүп, жердин баары ызышкен да. Анан 30-жылга чейин болчу бул проект. Экинчи проект жанагы Тосордогу проект. Элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып коеюн. Атазов мырза, депутат, айтып аткан проект ал ошонун коңшу мамлекет, коңшу проект биз менен элечи. Ал жерде алар Атазов мырза айткан проект ал ошого жанагы коргоо министрлигине байланыштуу жер тилкеси ошол жерде санаторияга ал берилбейт экен. 2008ден бери эле айтып жүрүшөт, ал өтпөйт экен, беришпейт экен. Биз мына келгиле чогуу иштетели деп мына Тосордон 72 гектар жер алдык деп токтом чыкты эле, аны кайра арка чегертип коюшту, мен билишимчечи. Ал дагы мына азыр турат. Спорттук олимпиянын спортчулары 30тан түрүн эметели деп ошол жерде иштетели деген тилек бар. Анан эми ал жерде дагы бир ишкерибиз болуп атат, ал дагы арыздан арыз жазып атат, фамилиясы Акиманский экен. Ал эми түшүнүксүздүктөн болуп атат да, биз эми бул жерде анын жерин тартып алып, аны талаага чыгарып коелу деген тилек жок биздечи. Биз мамлекеттин улуттук стратегиясына туура келген приоритеттүү проекттерди ишке ашырып атабыз. Эми үчүнчүсүн айтып коеюн, санатордук курорттук мекемелер боюнча мына Чехия менен азыр келишим түздүк. Тала изилдөөлөрүн жүргүздүк. Ар бир мына өткөндө айтка карабай, суббота воскресенье карабай мен өзүм чогуу ташып бардым да. Анткени дегенде мен эми багы Чехиянын жогорку окуу жайын бүтүргөндөн кийин эми аларды өзүм ташып көрсөтүп жүрдүм. Санаторияларда бардык. Суунун жанагындай ысык чыккан суунун, туздун, лайдын бүт үлгүлөрүн алып азыр ошол жака жөнөттүк Чехияга. Лаборатордук изилдөө жүргүзүп бериңиздер. Составында эмне бар экен, кандай касиетке ээ экен дарылык. Анан кандай ошо биздин негизги концепцияны чыгаралы деп атабыз да. Биз жаңы лечениянын, дарылоонун, ден соолукту чыңдоонун жаңы процедураларын, кандай жабдыктар керек, ошону биз сунуштайлы деп атабыз биринчиден. Экинчи кадамыбыз албетте мына азыр федерация профсоюзга тийиштүү 16 объект бар. Ошонун бирөөсүнө биз жана Кыргызстан санаториясына мына Бишкектен алыс эмес пилоттук бизнес план да жазып бердик. Келгиле биргелешкен ишкана ачып, инвестиция тартып көрөлү деп атабыз. Эми алар дагы айтып атат, бизде 25 гектар жер болсо, биз мындай эле силер менен 50 кылып ача албайбыз ишкана тиги бу деп атат. Эми алардын деле жөөлүү бир аргументтери бар. Ага деле биз ойлонуп түшүнүп атабыз. Бирок биз эми биргеликтүү иш кылалы, инвестиция тарталы, ушуларды кайра жандандыралы, бир мындай бир тармак болсун деп атабыз да. Анткени дегенде кышы, жайы, жазы, күзү бүт багы биздин өзүбүз үчүн кыргыз ат уулдардын ден соолугун чыңдоо үчүн бир жакшынакай жайларыбыз бар, ысык суубуз бар, бүт мындай шарттарыбыз бар да. Бирок ошого бир бирдиктүү иш кылсак, ынтымактуу иш кылсак, булардын баары ишке ашуучу улуттук проекттер. Анан биз айтып атабыз да, эми багы эң биринчиден бизге турист, мына ошол эле Байтикти айтып берип атам, ошол эле Санкур, ошол эле Тосорду айтып берип атам. Кардарыбыз
жергиликтүү эле эл, жергиликтүү эле рынок. Анткени дегенде мына мен сизге ачык эле айтып коеюн, январь айында 17 киши болуп, биз делегация болуп, жергиликтүү бийликтер өкүлдөрү болуп, ошо Амир Сойго Ташкентке алып барып келдик. Ал жерге барганда, ал жерде мындай экен да, жер мамлекеттик экен да, инвестиция эле ишке ашырып коюптур. 150 миллиондун тегерегинде экен акчасычы, доллар. Ишке ашырыштыр да, анан ал жерде мындай экен да, жайкысын отура албайт экенсиң ал сайда. Плюс 40 болуп кетет экен. Ушунча ысык дейт да. Ташкенттин өзүнүн жаман экен. Анан суусу болсо мындай 20 мүнөт ачып коюш керек экен. Анан мындай саз жыттанып турат экен. Бизде андай жер жок да. Бизде мындай каяк барбасаң деле топ-соп-сонун суубуз бар, соп-сонун аба ырайыбыз бар, турабы? Жайында Саратанда, Бишкектен нары чыксаң эле 22-23 градус болот атпайбы? Салкын болот атпайбы? Бизде мында Кудайдан мураска калган бизге кыргыз элине мында биз бактылуу эле элбиз. Ошого биз эми инфратүзүмдү кура албай атабыз да. Куралык десек, ушундай тоскоолор болуп атат, отурумдуу проблемалар болот, ишенбестик болуп атат. Эми албетте мен аны түшүнөм. Бирок ошо проектлерди ишке ашыруу үчүн бизге эң биринчиден элден колдоо керек. Урматтуу угандар, бизде ошо кайрылат элек, ошо эфирден колдонуп. Мен өзүм жөнөкөй эле кыргыз үй бүлөсүнөн болом. Атым жөнүм Итибаев Кайрат. Сиздер колдоп берип коюңуздар. Мен негизги ишим мына ошо сырткы Кыргыз Республикасын реклама кылып, маркетинг кылуу. Мына ушул таризде сизге дагы айтып коеюн, сиз билесиз, IBF деген биз иш-чара өткөргөн атабыз. International Blogger Fest деп коет. Дүйнөлүк блогерлердин фестивалын өткөрөлү деп, мына Скөлдөбү? Скөлдө эмес, багы биринчи баштаганда биз мына Босого деген меймандостук борборун ачканбыз ноябрда, эсиңизде болсо. Ошо Босогого келип чогулат. Алар иштеп атат, Босоголор азыр иштеп атышат, колл-центр иштеп атат. Эми албетте киши аз, кайрылгандар аз, ошон үчүн биз баштап да жана киргизген кызматтар мындай эле иштей берели, анан тиги бу деген сөздөр болду. Кеткендер болду, ачык эле айтайын. Бирок ал жерде жанагы тур операторлор отурат, ал жерде жанагындай колл-центрибиз отурат, аэропортто маалыматты берчү ТИЦтер иштеп атат, Ошто, Бишкекте, анан GoBus деп иштетип атабыз. Бунун баарын эмнеге кылып атабыз дегенде, мына Калашников өткөндө жогорку кеңеште айтпадыбы? Дүйнөлүк туризм уюму бар. Алар бизди таанып, анан мындай сунуштоочу мамлекеттердин тизмесине киргизиш үчүн эң негизги коомдук транспорт болуш керек экен. Мында коопсуз, жакшы, комфортабелдүү. Экинчи болсо дааратканалар болуш керек экен да, таза, коопсуз. Бизде өкө тең болбогон үчүн биз деген бир да мамлекеттин ошого турларга улуу жээк жолунун тизмесине киргизе турган, сунуштала турган ошондой эл аралык уюмда UNWTOнун тизмесинде жокпуз. Биз ошону ишке ашырайлы деп атабыз. Бул дагы бир жакшы мындай түшүнүп, биз ошону колдосок жакшы болот эле деген тилекте. Анан жана IBF айтып өтчү нерсе, ошол жерде Босогодо чогулат да, 10 күндүк тур жасашат. 4 тарапка кетишет, чучугалык тартып, анан 4 тарапка кетишет. Анын баарын трансляция кылабыз, интернетке чыгарабыз, анан акыркы күнү ошо Рухордодо биз дагы ошол жерден өткөрөбүз, жыйынтык ошол жактан чыгарабыз, ким канча пост кылды, эфир кылды, мына Корея блогерлери болобу, Германия блогерлери, Орусия блогерлери, Араб блогерлери болобу, ошо бизде жана даректүү, максаттуу биздин маркеттер бар, ошолордон келишет блогерлер. Анан ошолордон жыйынтык чыгарып, анан байгесин беребиз да. Ошол жерде 2 күндүк иш-чара болот, көлдөчү. Ошол жерде мастер-класстар болот, биздин жергиликтүү блогерлер кошулат. Бул эми мындайча айтканда эң эффективдүү болот атат да. Азыр мына көтөргөнүбүз телефон болот атпайбы, бүт интернет болот атпайбы? Интернетке чыгыш керек болот атат Кыргыз Республикасыначы. Анан биз жанагы Евроньюз, Аль Жазира, BBCге акчаны карматканыбыз кызык болбой атат да. Анткени биз анчалык Азербайжандай, казактардай, же болбосо өзбектердей анчалык бюджетибиз жок. Биз ошон үчүн блогерлер менен иш ашырайлы деп атабыз да. Жакшы экен. Азыр урматтуу каармандар, телефондорду эсиңиздерге салалы. 39-24-90 номер иштеп жатат. Азыр болсо жаңылыкка кезек берип, анан уктуруубузду улантабыз.
Саламатсыздар, назарыңыздарда жаңалыктардын кезектеги чыгарылышы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 11 майда Түрк мамлекеттери уюмунун баш катчысы Кубанычбек Өмөралиевди кабыл алды. Жолугушууда уюмдун учурдагы ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары, ошондой эле жакынкы келечекте мындан аркы өнүгүүсү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башы Түрк мамлекеттери уюмунун эл аралык аренадагы күндөн күнгө өсүп жаткан ролун жана уюмдун баш катчысы жооптуу кызматындагы Кубанычбек Өмөралиевдин жүргүзүп жаткан жемиштүү ишин белгиледи. Уюмдун баш катчысы өз кезегинде уюмдун учурдагы ишмердүүлүгү 2023 жылга карата пландары, ошондой эле түрк кызматташтык институттарынын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берди. Ал 2024 жылы Казакстанда өтө турган 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдыкка, ошондой эле түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосундагы соода-экономикалык байланышты өнүктүрүү үчүн транспорттук байланышты өнүктүрүү боюнча башка эл аралык уюмдар менен жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүгө өзгөчө көңүл бурду. Садыр Жапаров менен Кубанычбек Өмөралиев Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттеринин ортосундагы достук жана бир туугандык мамилени мындан ары өнүктүрүүгө өз ара ниеттерин ырастады. Конституция өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн жана мамлекеттик бүтүндүгүнүн негизи. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясынын кабыл алынганынын 30 жылдыгына арналган иш-чарада Министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров билдирди. Ал өлкөнүн башкы мыйзамында эгемендүүлүктүн, эл бийлигинин, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнүн, мыйзамдуулуктун жана демократиянын принциптери бекемделгенин баса белгиледи. Биз Кыргызстаныбызды гүлдөгөн мамлекетке айландырууга умтулабыз. Ал эми президент белгилегендей, конституциябыз улуттук жана мамлекеттик көз карандысыздыктын жана демократиялык өнүгүүнүн символу болуп кала берсин деп жыйынтыктады сөзүн Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Давенди кабыл алды. Жолугушууда тараптар энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, көзөмөл өткөрүү бекеттеринин ишин оптималдаштыруу, соода-логистикалык борборлорду түзүү жана айыл чарба продукцияларын экспорттоо, Кыргыз-Кытай ишкерлеринин жолугушууларын уюштуруу сыяктуу бир катар маселелерди талкуулады. Ошондой эле тараптар сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бедел көзөмөл өткөрүү бекетин ачуу жана Сары Жаз дарыясына гидроэлектростанция куруу маселелери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Жакын арада Кытайга мамлекет башчысынын мамлекеттик сапары жана Министрлер кабинетинин төрагасынын иш сапары болору күтүлүүдө. Ошол себептүү биз болжолдуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алуубуз керек. Сапарлардын жыйынтыгында Кыргыз-Кытай мамилелери жана сапаттык деңгээлге жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүккө көтөрүлөт деп ишенем, деди Бакыт Төрөбаев. Белгилей кетсек, өлкө башчысы Садыр Жапаров 16 майда Кытайга барат. Интернетте жетим тоого байланыштуу туура эмес маалымат тарап жатат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалымат саясаты кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымына караганда, соц тармак аркылуу бийлик Кытайга болгон карыздын ордуна жетим тоону соодалап, тагдырын чечип коюптур деген чындыкка дал келбеген, элди козутууга максатталган чагымчыл чакырыктар жарыяланып жатат. Жетим тоону 100% өзүбүз иштетебиз, 1% дагы бирөөгө берилбейт. Кенди иштете турган каржы дагы аныкталган. Мамлекет темир завод куруу, жумушчулардын курамы дагы жергиликтүү элден алынат. Бир дагы чет өлкөлүк компания кирбейт. Жетим тоо кене кумтөрдөн дагы көп киреше алып келе турган долбоор. Учурда изилдөө иштери жүрүп жатат, бүтсө казуу иштери башталат, деди ал. Орунбеков жалган маалыматтар менен элди козутуп, атайын чагымчыл жасоо аракеттерине мыйзам чегинде чара көрүлөөрүн эскертти. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 87 сом 30 тыйын, евро 95 сом 61 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, тенге 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин эртең күнгөргө маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең Чүй областына түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Талас областына түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 13-18, күндүз абанын температурасы 27-32 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл областына түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Нарын областына түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу болсо, эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз өткүн күн күркүрөшү күтүлөт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 28-30 градуска барабар. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
Кадырман угармандар, сиздер биринчи радиодо негизги маселени угуп жатасыздар. Биз болсо негизги Ысык көлдө жайкы туристтик сезондун ачылышы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Негизи эле тармактагы абал тууралуу сөз кылып жатабыз. Бизде кандай пикириңиздер болуп калса 0502 39 21 90 39 21 90 номерлар иштеп жатат. Кайрылсаңыздар болот. Бизде конокторубуз бар. Туризм департаментинин баш кадиси Нургазы Тойчиев жана Туризмди өнүктүрүү фондунун эл аралык байланыш жана инвестиция башкармалыгынын башчысы Кайрат Итибаев мырзалар бар. Нургазы мырза, мынакей айтсаңыз, негизи эле туристтик тармакта мисалы жанагы белгилеп кетпедикпи, Ысык көлдөн сырткарыдагы бир топтогон тоолорубузду белгилеп атабыз, көлдөрүбүздү, ден соолукту чыңдоочу жайларды белгилеп атабыз. Анан ушул ден соолукту чыңдоочу жайлар деп, анан өзүнчө жеке дагы эс алчу жайларда мисалы саркындуу суулардын өзүнчө иргеген жерди өздөрү курушу керек экен, же ошолор менен кандай иштеп жатасыздар, өнөктөштөр таап жатасыздарбы, мүмкүн дүйнөлүк банкка кайрылып жатасыздарбы, ушул багытта бир мындай кредит алуу, жеңилдик алуу, ушундай иштер барбы? Азыр ошо жеке ишкерлерге жардам берүү боюнча бизде банктар бар. РСК банкы бар, мисалы РСК банкы бар, алар ушул бизнесмендерге 5%тен кредит берет. Биздин ошол туризм тармагында алектенген ишмерлерибиз жардам керек болсо ошол жерден банктардан алса болот. Андан тышкары ошол проекттер болсо, проекттерге биз жардам бергенге аракет кылабыз. Өзүбүздө болбосо ошол эл аралык уюмдардан жардам сурап, ушинтип жардам бергенге аракет кылабыз. Ошондой сүйлөшүүлөр бар да? Бар, ооба. Дүйнөлүк банк менен бар болуш керек, эксперттер менен Азыр дүйнөлүк банк боюнча туристтик тейлөө борборлорун салуу боюнча ушундай долбоорубуз бар. Бул Ысык көл областынын тегерегинде 5 туристтик тейлөө борбору Кудай буйрса салынат. Кудай буйрса эмки жылы бүтөт деген ойдобуз. Ошол туристтик борбордун негизги максаты бул ошо жолдо жүрүүчүлөр, же болбосо туристтер ошол туристтик дестинацияларга баруу учурунда ошол жерде токтоп, эс алып, чай ичип же кофе ичип, бир нерсе жеп, ажатканага барып, же болбосо ошол маалымат алып, ушундай жакшы тейлөөлөрдү ала алышат. Негизи жанагы жеке эс алуучу жайларда мындай милдеттемелер барбы? Мисалы, кичине өзүнө кирген, айланып киргенге чейин жол салабы, же алар кандай милдеттер коюлган аларга? Мисалы үчүн деген пандемия деп калдык, андан кийин баягы калууна келүү иши деп калдык, аларга да өзлөрүнүн да мындай өз алдынча дагы мисалы ошо эс алуу жайга чейин жол курабы, же сиз айткандай бир жерге алар дагы бир эс алуу жайларына жардамдашышабы, алардын менен иштөө өнүктүү кандай? Кимдер айтасыз, кечиресиз? Жеке эс алуу жайлары жөнүндө сурап жатам да. Жеке эс алуу жайлар эми өзлөрүнүн чөнтөгүндө акчасы болсо кылса болот. Бирок бизде эле ошол транспорт министрлиги менен ушул жыл сайын планына жолдорду куруу боюнча тизмени жөнөтүп турабыз. Мисалы үчүн ошол туристтик дестинацияларга баруучу жолдордун азыр абалы аябай начар да. Ошол жерге ушул жерге асфальт төшөш керек деген тизмелерди жыл сайын жөнөтүп Минтранс менен иштешип турабыз. Анан жанагы ден соолук санаторий жайлары пандемия учурундагы абалдан чыгыштыбы? Азыр кандай аларда абал? Азыр абал жакшы эле, Кудайга шүгүр. Туристтер жана айтып кеткендей көбөйүп атат. Бул жылы дагы Кудай буйрса жакшы көп туристтер келет деген ойдобуз. Ошол. Кайрат мырза, мынакей сиздер баягы инвестиция тартуу менен да баягы башкармалык болуп жатпайбы? Анан экономика министрлиги менен сиздер мындай байланышыңыздар кандай? Анткени баягы биргелешип да иштешсеңиздер керек. Экономика министрлиги бул биздин ата жана апабыз. Алар акционер, 100% акциянын ээси. Андыктан биз жума сайын, апта сайын өзүбүздүн баяндамабызды берип турабыз аткарылган иш боюнча. Андан тышкары улуттук кеңеш бар, туризмди өнүктүрүү боюнча. Ал жакта жарым жылда бир жолу чогулуш болуп турат. Ал жактан дагы ошо керектүү маселелерди талкуулайбыз. Үчүнчүдөн, сиз жана инвестиция деп сурадыңыз. Биз ошо даярдаган долбоорлордун баарын тизмесин экономика министрлигине гана эмес, администрация, президенттин администрациясына да бергенбиз, улуттук агенттикке бергенбиз, инвестициялар боюнча президентке караштуу.
биз алардан инвестицияны илгертилип, инвестиция тартуусундагы көмөктөшкөнүн дагы абдан чыдамсыз менен үмүт менен күтөбүз. Бирок өзүбүз дагы ошонун үстүндө иш алып баратабыз. Барган жерибизде дагы ошо проектлерди, долбоорлорду сунуштайбыз. Анан азыркы күндө биз эми 1 жылдан ашык иштеп жүрөбүз. Биз дагы дагы мына азыр донорлордон акча алган жерибиз жок, бирок донорлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Дүйнөлүк банк менен азыр мына Айрис аркылуу биз багы окшош жерде биз Рекспойнт куруп атсак, алар дагы биздикиндей долбоор кылабыз десе, анда биз ошону чечишип алалы деп сүйлөштүк да. Мисалы үчүн өзгөндө болсо биргелешип азыр ушу Рекспойнтту кылган атабыз. Жанагы минареттин, мавзолейдин жанында караханиттерге таандык. Ал жерде мисалы үчүн ЮНЕСКОга кирген тарыхый эстелигибиз бар. Ошол жерде жанында шаардын центринде чоң Рекспойнт курулган атат. Анан биз ошо сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биз бүгүнкү күнгө чейин бир дагы тыйын донордон ала элекпиз, бирок биз ошо чогуу иштешкенге ынтызар болуп, биз ошолор менен чогуу биз пландарыбызды шайкеш келтиргенге кызыкпыз. Анткен дегенде багы ресурсту биз үнөмдөп, жакшылап, эффективдүү колдоно алалы деп атабыз да. Анан биздин иштөө моделибиз донорлордукуна салыштырмалуу башкача. Биз мына 1-2 жылдан кийин жеке менчикке өткөрүп берели деген тилегибиз бар. Ошо таризде биз ошо конкурс өткөрөбүзбү, тендер өткөрөбүзбү, же жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышып, алар дагы ошого түзүлгөн ишканага акционер болуп киришеби, айтор. Биз аны өмүр бою ошо проектини куруп бүткөндөн кийин өзүбүз башкара бербейбиз. Ал сөзсүз түрдө рынок экономикасынын, базар экономикасынын мыйзамы менен иштеш керек. Ошон үчүн ошол жака өтүшү абзел деп биз ошондой моделде ишти алып баратабыз. Андан тышкары мына жашынакай проектибиз бар, глэмпинг деп коет. Глэмпинг деген эки сөздөн түзүлгөн, гламур жана кемпинг деген сөздөн. Бул ошого жакшы табияттын арасында комфорттуу эс алуу, өткөрүү. Ал ошого биздин жанагындай бой жүй түрүндө болобу, бардын хаус түрүндө болобу, же купол түрүндө болобу, ошондой глэмпингтерди куруусуна биз шарт түзөлү деп ошол проекттердин санап берип, жардам берип, кеңешибизди берип келатабыз. Ал жерде дагы эки модель бар. Бул товардык кредит, ошо жабдуусун алып беребиз. Анан ал 3 жылдан 5 жылга чейин бизден барып сатып алыш керек да. Же болсо экинчи модели болсо биргелешкен ишкана ачып, алар менен чогуу иштетүү. Ошондой экинчи модель менен иштеген бир ишкана менен азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Көлдүн түштүгүндө жайгашкан. Алар менен ошо биринчи глэмпингти баягы ишке ашыралы деген тилегибиз бар. Анан жанагындай экотроптор деген бар. Бизде UNWTO'нун, дүйнөлүк туризм уюмунун стандарттары боюнча, сунуштары боюнча биз ошо туристтерге мындай көрсөтмө, указатель деп коет орусча. Анан аны багы 20-жылдар эле чехтер ойлоп тапкан, бакка жана кызыл, сары өңдү ак өң менен тартып коет, краскалап. Ал ошо көрсөтөт да жолду каяка барат. Ошондой минималдык стандарттарды анан мындай смотровая площадка деп коет, жанагы бир жакшы дөңгө чыгып сүрөткө түшүп, ошондой шарттар түзөлү деген тилегибиз бар, проектибиз бар. Анын азыр көбү ишке ашып калды. Анан жакшы дагы бир долбоорубуз азыр мына ушул айдын аягына чейин деп атабыз. Азыр мына жүктөп иштетсе болот, тест иштеттик. Бул жанагы мобилдик уюлдук тиркеме. Visit Kyrgyz Check.com деген бар. Ошол жерде бүт керектүү маалыматты алса болот. Анан эгер көбүрөөк маалымат алам десеңиздер, анда ошо учуп келгенде аэропорттон болобу, тиги чек арадын пунктунан болобу, сиз жанагы QR код аркылуу атып алып туруп жүктөп алсаңыз болот ал тиркемени. Жүктөгөндөн кийин про версиясын иштетем десеңиз, мисалы үчүн бир мамлекеттик кызматтарды алам десеңиз электрондук түрдө, анда $1 сатып аласыз ал тиркемени. $1 сатып алсаңыз, ошондо бизде статистика да жакшы болмок да. Статистика бизге абдан зарыл нерсе. Албетте ар кандай статистикалык маалыматтар айтылып жүрүүдө, бирок мен жеке өзүмдүн
баягы доктордук наамга окуган киши катары, диссертация жазган киши катары улуттук статистикалык комитетине ишенем. Алардын берген маалыматы боюнча 19-жылы пандемияга чейин 1.700.000 киши кирген Кыргызстанга турист катары. 20-жылы албетте саны азайып кеткен. Анан 21-1-2 болуп кирген. Азыр болсо 22-жылы боюнча менин маалыматым жок. Ошого пандемияга чейин калууна келдиби же жокпу, бирок эгер департаменттин маалыматына ишенсек, анда ошо 1.7-1.8-тин тегерегинде болот да. Эгер ошо пандемияга чейин ошо көлөмгө келсек, Natstat.com'дун маалыматына жарашыктуу. Анан биздин ошо ишибиз айырмабыз ушу, биз чарбачылык иште өткөрөбүз мамлекеттин атынан. Анан ар бир тыйынга эсеп кысабы, баягы тартип бар. Биз ошо биз 1 миллиард деп сом менен, бул 12 миллион доллар, анын 25% сарпталды бир жылдын ичинде, 75% азыр ошо биздин эсеп счетунда турат. Алар баягы үнөмдөп биз деген ошого керектүү гана учурда баягы проектлерди, мастер пландарды иштеткенге респондордо жумшайбыз. Жакшы экен. Анан бул 5 жылдан кийин кайтарылчу акча. Бирок мына кече эле берди керек, бүгүн бер деген мындай мамиледен алак болсок туура болот го. Анткени дегенде ар бир проекттин өзүнүн циклы бар да. Ошол эле мисалы үчүн көргөзмө өткөрсөк, бул өзүнүн үзүрүн 2-3 жылда берет. Ошол эле респонд курсак, бул 5 жылда берет үзүрүн. Бүгүн курсак 5 жылдан кийин акталат деген сөз да. Глэмпингти курсак, ал 3-4 жылга чейин өзүн акташы мүмкүн, 5 жылда акташы мүмкүн. Анан глэмпинг деп ал жанагы бир эле 2 боз үй куруп койгондон пайда келбейт экен да. Ал жерде минимум 12 болуш керек экен. 12 боз үй курсак, жакшы ашканасы менен, ошондо гана баягы ишке ашылып, экономикалык туруктуулук, эффективдүүлүккө ээ болуп, анан акча кайтарылат экен да. Ошон үчүн урматтуу сиз, Мээрим айым, ошо эфирге чакырып бизди угуп койгонуңузга чоң алкыш. Биз эми колдон келишинче ушул проекттини жайкы кышкы деп биз ошо бир эле 4 сезон болсун деп ишти алып баратабыз. Сиз ошо кышкы туризмди белгилеп калбадыңызбы? Сөзүңүздү бөлгүм келди. Анткени Нургазы мырза мынакей кышкы туризм дагы жаман болгон жок. Ушулардын жыйынтыгынан кандай болду? Угармандарга маалымат берсеңиз, мисалы Каракол лыжа базасына абдан көп келди элдер. Жеке эле жайкы эмес кышкы туризмге да токтоло кетсеңиз. Негизи бизде 4 мезгил бар да. Анан кийин ошол туризм ошол мезгилдерден жакшы пайдалансак болот да. Биз жайкы мезгилде, кышкы мезгилде круглогодичный деп бөлбөй элечи. Анан кийин кышкы туризмде мисалы үчүн Каракол лыжа базасы бул жыл сайын эле постсоветский СНГнын мамлекети арасында жакшы биринчи, экинчи, үчүнчү ушундай месталарды алып турат да. Аябай жакшы деген место алып турат. Анан кийин бизде ошол эмени сезондукту узартыш үчүн көптөгөн иштер бар да алдыдачы. Анткени кышка келгенде албетте бизде жайында тоолорубуз бар, көлдөрүбүз бар, жаратылышыбыз аябай жакшы. Бирок кышка келгенде ошол бир аз эме болуп калат да, мындай. Ошон үчүн биз кышкы туризмди дагы жакшы ошол пландарды коюп, кышкы туризмди дагы өнүктүрүшүбүз керек. Сезондукту көбөйтүп, узартып, мисалы бизде горнолыжный базалар бар. Бирок андан тышкары дагы альтернативдик бир нерселерди ойлоп табышыбыз керек да. Мисалы үчүн катокторду, же болбосо аквапарктарды деле салып койсок болот. Бизде Кайрат мырза туура айтып кетти. Бай адамдар көп азыр биздечи, миллионерлер бар, бирок мындай азыр биз байкасак көп эле ошол акчалар же ресторандарга, же кафелерге иштелет, же болбосо мечиттерге акчалар кетип атат да. Мечит дагы эмне торговый центрлер бар. Алар деле туура, бирок ошол аттракциондорду биз көбөйтсөк, ошол биздин акчасы бар адамдар ошол аттракциондорду салып, Кайрат мырза аттракцион, аквапарктарды салсын, ушундай катокторду салсын,
адамдар кышында деле көп эс алып башка гарнажларга барып же болбосо ушу катокторго барып же аквапарк же да кандай ушундай альтернативдик орусча айтканда искусственный деп коет ушундай нерселерди салыш керек да. Анткени мен ошол чет өлкөлөрдө болгондо мисалы үчүн Японияда Диснейленд бар, жайында болбосо кышында деле кирип кете берет, же аквапарктары бар. Ушу бир эмеге кирип келет, кышында суукта имараттын ичине кирип келет, ичи жылуу, ушундай жакшы нерселер көрүп, ушундай нерселерди көбөйтүш керек да. Негизи бул кандайдыр бир стратегиянын үстүндө иштейсиздерби? Мисалы туризмди өнүктүрүү стратегия дейбиз, бир документ барбы сиздерде? Кандай ошого камтыйсыздарбы? План бекитесиздерби? Ооба, бизде программа бар. 23-жылга чейин ошол бул азыр акыркы жыл. Ошол программа уже бүтүп атат. Андан тышкары жайкы туризм боюнча, кышкы туризм боюнча пландарыбыз бар. Быйыл бүтсө кайра эле кабыл алынат да. Быйыл бүтсө, азыр ошол долбоор уже иштелип чыкты. Ал ошол долбоор жактырылса, ошол 5 жыл аралыкка дагы планды коебуз да. План. Ошол планды аткаруу боюнча, программаны аткаруу боюнча план болот. Ошондой. Негизи мына башкы адис катары сурагым келип атат сизден. Негизи Кыргызстан башка биздин ички туризмди эле белгилеп жатабыз туристтерди, бирок сырттагы чет элдик туристтерге өзгөчө башка мамлекеттер сунуштай албай турган биздин өзгөчө эмнелерди сунуштай алабыз аларга биздин өлкөгө тартыш үчүн? Негизи биз тоолуу мамлекетпиз да. 94% ушу Кыргызстандын эле аймагы 94% тоолор болуп эсептелет да. Анан ошо тоолордун арасында ар кандай жаратылыштар, мисалга алсак ошо көлдөрүбүз, токойлорубуз же да башка сууларыбыз. Биринчи мен ойлойм ошо жаратылыш менен, анан кийин кыргыздардын маданияты менен биздин ошол ата бабаларыбыз калтырып кеткен тарыхый жерлерибиз бар. Улуу жибек жолунда турабыз. Бул дагы бизде көп нерселер бар да, ошо көп нерселер менен биз чет элдик туристтерди кызыктырып тартсак болот. Бирок бул тармакта чын айтып кетиш керек, бир аз Кыргызстан жакшы таанылбай келип атат да. Мен өзүм деле чет өлкөгө чыкканда Кыргызстандамын десем, кээ бир адамдар Кыргызстан эмес, Курдистанбы деп сурайт да. Курдистан аталышы эме да, мындай окшош болуп келет, бирок негедир Курдистан дешет да. Курдистанга караганда биз бир топ эле мындай эгемендүү мамлекетпиз да. Ошон үчүн биз бүт шарттар бар. Туристтер келип, ошо биздин жаратылышты көрүп, маданиятыбызды көрүп кеткенге шарттар бар. Только ошо көбүрөөк реклама кылып, көбүрөөк маркетинг кылып, ушул багыт боюнча көбүрөөк иштеш керек деп ойлойм. Кайрат мырза айткандай, биргелешкен иш, баягы биргелешип таанытуу боюнча анан мүмкүнчүлүк шарттар кайсылар? Мисалы көчмөндөр оюндарын белгилеп кеттиңиз. Бул да бизге бир мүмкүнчүлүк берди да, биз мындай эл аралык деңгээлде таанылып алгангачы. Анан кандай ойлойсуз, дагы кандай мындай иш чаралар маанилүү бизди мындай дүйнөгө таанытабыз деп аракет кылып жатпайбызбы? Бизге жөнөкөй сезилген менен аларга кызыктуу, анан абдан мындай жаңы кубулуш сыяктуу көрүнөт экен да. Мисалы, ошол эле биздин боз үйүбүз. Мен барган көрсөтмө өткөргөн мамлекеттерде биздин жанагындай форумда, семинарларда айтор, ал жерде мен ошол жерде англисче айтып барам да, Кыргыз Республикасына келе турган болсоңуз, жок дегенде 2 түн боз үйдө түнөп кетиңиз. Неге дегенде, ошо медитацияга түшөсүз. Уктап атканда биздин жанагы желегибизде түндүк турат, ошо боз үйдүн түндүгү бул портал. Космоско чыгасыңар дегендей тамаша салып айтам да. Анан элдердин баары кубанып кол чаап калышат. Нерв системаңар эс алат деп айтам. Анан эртеси турсаңыздар кымызотерапия деген бар. Биз деген баягы көчмөн калк болгону менен адатта бизде салтта ушундай бар эле, алыстан келген жоламан, алыстан келген мейман, мусапыр киши болсо, эч нерсе сурабай туруп, биринчиден кесеге кымыз сунуштайт куюп турупчу. Кымыз ак болот. Кыргыз ак багып келген, ак ой багып, ак сүйлөп келген дегенден кийин акка эчтеке кошпойт. Ошон үчүн ак ийилет, бирок сынбайт деп айтат. Ошон үчүн багы тазаланат, аруланат. Аны ичкен киши өзүнүн физиологиялык жактан дагы минералдарды, витаминдерди азыктанат деген сөз да.
Анан кийин гана үйүнө, боз үйүнө чакырып тамагын бер, анан кийин гана сурайт да, каяктан келатасыз, каяка баратасыз дегендей. Бизде ошого өзүбүздүн уюткуу кыргыз көчмөндүк мындай салтыбызды, маданиятыбызды ошо көрсөтүп жүрөбүз. Анан мисалы жөнөкөй айтканда, буларга жөн эле борсок шоу деген деле кызык да. Лепкирди алып туруп, борсокту бышырып туруп койсоң, алар жаман сүйүнүшөт жаш баладай болупчу. Же болбосо атка мингизип, ат бастырып койсоң аябай сүйүнүшөт. Ошол эле мисалы үчүн биздин жанагындай сал бурунчуларды көрсөтсөң абдан сүйүнүшөт. Анан ошого биздин жашынакай иттерибиз бар, жанагындай этнотуризм деп жатасыз. Вот этно деген сөздөн дагы алысыраак болсок деген сунушум бар да. Анткени мен 1 жыл мурун деле ошону колдоно берчимин. Мындай бир окуя болду да, бир турист келди Германиядан. Анан этно комплекс Супарага киргизип баратсам, арканын астында сурап атпайбы, бул кыргыздар эмеспи дейт. Кыргыздар десем, этно деп багы кичинекей улуттагыларды айтат дейт да. Этно депчи. Анан кыргыз деп эле жазып койбойсуңар, кыргыздын этносы жок эле, кыргыз кухнясы деп, же болбосо салттуу кухнясы деп, же болбосо улуттук комплекси деп койсоңор бизге түшүнүктүү болот дейт. Мен ойлоп атпайм дейт, уңгандардыкы, уйгурлардыкы депчи. Орустарды байкасаңыздар, орустар өздөрүнүн этно деп эч качан айтпайт. Русская кухня, русский мир, русская деп өздөрүнүн дайыма айтат. Русский ресторан деп айтат. Бирок этно деп эч качан атабайт. Биз ошо Советтер Союзунан калыптан калганда биздечи этнографический край, этнография тигиби деп жана биз ошону өзүбүздү багы мамлекет түптөөчү эл калк болгондуктан биз ошону туура маанисин пайдалансак деген сунушум бар сиздергечи. Анткени дегенде ошол эле Кореяда, мисалы үчүн Инчон деген аэропортунда турат, Korean Traditional Cultural Center деп турат да. Тиги салттуу Кореянын борбору, маданий борбору деп турат. Этно деген сөз жок. Ошол эле Германияга барыңыз, өздөрүнүн этно деп атабайт. Ошол эле Америкага барыңыз. Демек ошо биз өзүбүздүн кыргыз салттуу өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтүшүбүз керек. Анан дагы бир бул идея, долбоор эмес. Кореяда folk village деген түшүнүк бар. Элдик айыл. Кайрат мырза, кечиресиз, убактыбыз дагы мындай тар болуп баратат. Анан дагы сурап калчу маселелер бар. Мисалы Нургазы мырзадан дагы сурап калайын деп атам. Анткени биздин дагы уктуруунун максаты Ысык көлдө жайкы туристтин сезонду ачуу маселеси болчу да. Анан ушул кеңири токтолуп кетсеңиз, анткени кайсыл жерде өткөн жатат негизи бул иш-чара? Бул иш-чара Ысык көл областынын Чолпон Ата шаарында маданий Рух Ордо маданий борборунда өтөт. Негизи мисалы Кайрат мырза да белгилеп атпайбы, жанагындай макул этно деп эле койлу, анда мисалы салбурун же кыргыздын оюндары улуттук ошолордун программасы кандай угармандарга, что эгер келип калса белгилей болот? Ушу программасына маданий иш-чаралар кирген, анан кийин концертный программа деп коет, ушулар кирген. Андан тышкары мастер-класстар бар, мастер-класстар көрсөтүлөт. Ачуу аземине Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы келип ачып берген атат, Кудай буйрса. Ушундай иш-чаралар. Чет өлкөдөн дагы мындай жогорку деңгээлдеги адамдар келиши мүмкүнбү? Кайсы өлкөлөрдөн чакырдыңыздар дегенди? Негизи биз бүт биздин Кыргызстанда аккредитацияланган бүт элчиликтерге жибергенбиз, пригласительный жибергенбиз, кат жибергенбиз. Эл аралык уюмдарга жибердик. Ошо бүт ошол тийиштүү туризмге тийиштүү, туризмден тышкары деле бүт бизде Кыргызстанда бизди чакырышты. Ишкерлер мисалы сураган себебим, анткени ишкерлерге мүмкүнчүлүк болобу, мисалы бирөөлөр менен мисалы келишим түзгөнгө, башка өлкөдөн эгер келип калса, ушундай аянтчалар түзүлөбү деген. Ооба, албетте андайлар. Бул негизи туристтик көргөзмө жарманкеде бул бардык өлкөлөрдө эле ушундай да, программасында ушундай B2B встречалар деген болот. Форум деп коет, мындай жолугушуп, отурушуп, сүйлөшүп, же бир маалымат берип, ушундай да программалар бар. Кечки концерти. Концерт саат 9-дан баштап саат кечки саат 6-га чейин уланат. Иш-чара жакшы, ийгиликтүү болуп өтсүн. Рахмат сиздерге атайын ушу убактыңыздарды бөлүп угармандарга маалымат бергениңиздерге. Урматтуу угармандар, сиздер негизги маселенин бул жолку чыгарылышында жайкы туристтик сезондун ачылышы деги эле ушул тармактагы абал фонд тарабынан дагы аткарылып жаткан иштер тууралуу дагы маалымат алдык. Буюрса жакшы долбоорлор ишке ашып жаткан экен, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Биздин суроолорго туризм департаментинин баш кадиси Нургазы Тойчиев, ошондой эле туризм өнүктүрүү фондунун эл аралык байланыш жана инвестиция башкармалыгынын башчысы Кайрат Итибаев жооп
берди. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып бардым. Режиссеру Максат Мамралиев, Алтынай Сарыбаева болду. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.